Кыргыз-Тажик куралдуу чатагында Жаңы Жер айыл өкмөтүндө жайгашкан 21 май куюучу жай өрттөлгөн. 15 000 калкы бар Жаңы Жер айыл өкмөтүнө 20дан ашык куюучу май саткан жердин болушу өзү шектенүүнү жаратат. Бул жерден Тажикстандын Худжан шаарына чоң трасса өтөт экен. Ушул трасса аркылуу бул куюучу май саткан жерлерден куюучу майлар контрабанда жолу менен ташылып турган. Контрабанда менен кайсы компаниялар алектенерин, алардын артында кайсы дөшалар турганын биз ушул иликтөөбүздө айтып беребиз. Вот контрабанда как раз в этих заправках шло. Нерселердин баарын эле бурмалап чыгардым ой дейт. Депутат болуп тиги жакта иштебейм, эмнелерим өткөрүп бергем. Лейлек районунун арка айылы Тажикстан менен чектешкен жерде жайгашкан. Бул айылдын өзүнүн калкынын саны 4000ге араң жетет, бирок жергиликтүү тургундар бул айылга күнүнө 30-50 фура күйүүчү май келип тургандыгын айтышат. Расмий маалыматтар боюнча Орусия Кыргызстанга жылына 1 миллион тоннадан ашык күйүүчү май берет. Бул көлөм өлкөнүн муктаждыгына араң жетет. Мындай учурда бир эле айылга, бир эле учурда 30-50 фуранын күйүүчү май ташып кирүүсү албетте шектенүүнү жаратпай койбойт. Эгер орто эсептей турган болсок, биздин бир улагыбыз 1 жылга 1 тонна бензин жейт. Ар бир эчкибиз 5 тонна салага. O жылкыларыбыз 50 тоннадан салага бензин жейт да. Адам башыга эсеп, мал башыбызга эсептелет. Ошондой өлчөмдө кетип турат. Бул заправкалар аткезчилик жолу менен Тажикстанга күйүүчү жана майлоочу майларды ташып тургандыгын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн берген маалымат жыйынында тастыктады. Вот контрабанда как раз в этих заправках шло. Они якобы документы оформляли, что будут продавать на своих заправках на территории нашей страны, а практически они продавались жителям Таджикистана. Журналисттер күйүүчү майлоочу майдын аткезчилиги тууралуу жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөндө АЗСтин ээлери негизинен жергиликтүү тургундар экендиги белгилүү болду. Бирок алар АЗСтерди ижарага беришерин, бирок кимге кандай жагдайда беришерин өздөрүнүн коопсуздугунан коркуп айтуудан баш тартышты. Өзүңүздү таап алып эже, мени аралаштырбаң. Мен азыр башка бир нерсеге аралашып, өзүңүздү ана кылып алың эже, бул баш оору иш экен да бул. Май куюучу жайлардын бири Жеңишбек Кожомуратов аттуу жарандын наамына катталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат базасында ал Талас облусунун Кара Буура районундагы Маймак айылында катталганы жана жергиликтүү кеңештин депутаты болгондугу жазылат. Биздин журналисттер Жеңишбек Кожомуратов Ички иштер министрлигинин башчысы Улан Ниязбековдун жакын тууганы экендигин аныктап, аны менен маектешүү үчүн Маймак айылына барышкан. Жеңишбек Кожомуратов министр менен туугандык байланышы бар экендигин тастыктап, май куюучу жай анын өзүнүкү экендигин, андан аз эле киреше түшөөрүн айтты. Бирок аткезчилик боюнча берген суроолорубузга жинденип, сөгүп кууп чыкты. Ошол эле учурда баласы журналистке кол көтөрүүгө чейин барды. Аталаш тууганбыз. Менин чоң атам менен анын чоң атасы тууганбыз. Менин эмне тиешим бар эди? Ошол сөзүнө, ошол сиздин заправкаңыз. Сорго отурам. Койчу, каяктагы бир бет нерселердин баарын эле бурмалап чыгардым ой дейт. Как күчөттү түшүнбөйсүңөр? Күчөт tutмаган сен политикаң чоңдор. Жок, ошонун сөзүнө комментарий берип коюңуз орта. Мен сен комментарийиң урган да жок, чын. Өзүм кыйналып турум эле, кандай түшүнбөйсүңөр? Болдум, коерем, кол көтөрдүм. Көтөрөм ба? Кол көтөрбөдүм. Көтөрдүм. Болдум, кол көтөрдүм. Болдум, кол көтөрбөдүм. Арка айылындагы май куюучу жайлардын ичинен журналисттер депутаттар менен дагы байланышы бар бир нече компанияларды таап чыгышты. БС Петрол компаниясы ушул эле аталыштагы май куюучу жайдын ээси, компаниянын негиздөөчүлөрү Султанбек Абдуллаев менен Бакыт Шоноев. Шоноев буга чейин Бирбол партиясынан Ош шаардык кеңешинин депутат болгон. Жергиликтүү аткаминерлердин арасынан май куюучу жайлардын саны боюнча рекордсмен Турабай Бостоновдун үй бүлөсү. Анын уулу Коңурбайдын 3 май куюучу бекети бар. Ошондой эле анын уулу Тыныбек Бостонов менен күйөө баласы Алмаз Айдаров прокуратурада иштейт. Дагы бир Север Югойл компаниясынын май куюучу жайлары жайгашкан 2 жер тилкеси бар. Компаниянын негиздөөчүсү Алмазбек Тагаев, директору анын тууганы Абдибайыт Тагаев.
2019 жылга чейин бул компаниянын негиздөөчүсү парламенттин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Аккулу Бердиев болчу. Ал Жогорку Кеңештин энергетика жана жер кендерин пайдалануу боюнча комитетинин мүчөсү. Бердиев поликлиниканын журналисттерине берген маегинде депутат болуп келгенден кийин бизнестерин инилерине өткөрүп бергендигин, анын май куюучу жайынан аткезчилик жол менен күйүүчү майлар Тажикстанга өтпөгөндүгүн айтат. Депутат болып тиги жакта иштебейм, инилерим өткөрүп бергем. Акылбек Маматов аттуу жарандагы күйүүчү май бизнеси менен алектенет. Ал дагы Жогорку Кеңештин депутаты Абдимухтар Маматовдун кара чечекей уулу. Ага Альянс Капитал компаниясы катталган. Анын дагы арка айылындагы май куюучу бекети бар. Белгилей кетсек, Абдимухтар Маматов Аккулу Бердиев сыяктуу эле Жогорку Кеңештин энергетика комитетинин мүчөсү. Компания бул станцияны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин инисиники делген Томас Ико компаниясынан белгисиз суммада сатып алган. Депутат Маматов поликлиниканын журналисттерине берген маегинде арка айылындагы күйүүчү майлар анын уулунун жеке иши экендигин, анын компаниясына өзүнүн эч кандай тиешеси жок экендигин айтат. Мен ага жооп бере албайм, анын уулуна сиз жооп берсин. Жергиликтүү тургундар бул контрабанда фактыларын бир канча жолу кармап, укук коргоо органдарына өткөрүп берсе дагы эч кандай майнап чыкпаганын айтып келишет. Контрабанда да баардыгы Тажикстанга өтүп кетет. Тажиктар жерден ташып аткан болот. Тажиктардын машинасына куюп аткан болот. Цистерналарга торгөчө чиновниктердин чөнтөгү иштейт ал заправкалар. Айтам го, бир эле заправка жетет дейт. Диярды кошундар менен түнү менен жүрүп кармап, комго барып тыгып, мына протокол түзүлүп, улон делон козготуп койсок, текшерип атат, ошо бирөөнү да кармаган жок. Биз бул жерде май куюучу жайлардын айрымдарынын гана кожоюндарын аныктай алдык. Мындан сырткары май куюучу жайларды ижарага алып дагы иштеткендер көп, бирок ижарага бергендер эмнегедир алардын аттарын атоодон кооптонуп турушат. Урматтуу көрөрман, эгерде сиздерде бул тууралуу кандайдыр бир фактылар болсо, биз менен бөлүшүңүздөр. Биз маалымат булагын анонимдүү сактаганга кепилдик беребиз. Сиздер менен Поликлиника медиасынын командасы болду. Аман болуңуздар.